ошол арыздан кийин деле ошол Базар Коргон эле райондун башка мектептеринен деле бир нече мектептерден деле бизге арыздар келди. Дагы деле 100гө жакын мектептерден арыз түшкөн. Кыргызстан боюнча кичине мындай жарыя кылып коюшту, бирок чынында ушул маселени токтотуу алардын ниетинде жок деп мен күмөн кылам. Мектепке келбейсиң, билим албайсың деген бизде факт жок. Диктофон, видео, аудио далилдери менен болсо өтө жакшы болот, Коркпой жөнөтө бериш керек экен. Коркпой жөнөтө бериш керек. Ошол элдер бизге коркпой далилдер жиберген үчүн, коркпой телевизорго сүйлөп, камерага сүйлөп берген үчүн ушунчалык кызычуу болуп атат. Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Мына азыр Базар Коргон боюнча маселе жоолук маселеси көтөрүлүп аткан учурда азыр биз ошол маселенин үстүндө иш алып барып аткан адвокат Кубанычбек Бакиров менен маектешүүгө келдик. Кубанычбек Бакиров, айтсаңыз, ушу Базар Коргон маселеси боюнча мугалим директорлорго прокуратура тарабынан кандай чаралар көрүлдү бүгүнкү күндө? Ассаламу алейкум. Негизи Базар Коргон району боюнча биз 6 мектепти көрсөтүп жазган болчук. Анан арызда биз ошол бир нече талап койгон элек. Ошол мектептин директорлоруна чаралар көрүлсүн, кызматтан алынсын деп. Ошондой эле Базар Коргон райондук билим берүү бөлүм башчысы Сариев Сопубек Камаловичти да кызмат ордунан алынсын деп. Андан тышкары мындай көрүнүштөр экинчи кайталанбасын деп. Андан тышкары ошол жанагы телефон үчүн штраф салам деген милиция кызматкерлерине бир эскертүүлөр көрүлсүн деп сураган болчук. Арызды 18 январда жазган болчук. Бизге ошол прокуратура 28 январдан бизге жооп беришти. Ошол жанагы кеңеш айыл өкмөтүндөгү жанагы 2 мугалимди жумуштан алган директор, анан да бир мугалимди жолугун чечтирип койгон директор, ал боюнча жанагы бул жумуштан алгандыгы өтө көп убакыт өтүп кеткенине байланыштуу, жана мөөнөттөр өтүп кеткенине байланыштуу эч кандай чара колдоно албайт экенбиз деп жооп келди. Ал эми калган мектептер боюнча, ошол Базар Коргондогу калган мектептер боюнча алар ошол мыйзам бузуучулуктар аныкталгандыгы чын экен деп, ошол аларга чара көрүү боюнча билим берүү министрине атайын сунуш жөнөттүк деп кат келди. Сунуш жөнөттүк деп. Ал эми жанагы ошол жана калган ушу телефондорду тыюу, сумкалар текшерүү фактылары аныкталган жок деп жазды. Болбосо ошол директорлор өздөрү эле айткан сүйлөшүүдө биз телефонго тыябыз депчи, мындай штраф салабыз деп өздөрү эле айткан да. Анан жообунда биз ошо немени байкабадык. Ошол жана райондук билим берүү бөлүм башчысына эч кандай бир чара көрүү жагы сунушталганын байкабадык. Ал эми ошондой эле жанагы телефон үчүн айып пул салабыз деген милиция кызматкерлерине бир эскертүү берилди деген бир неме жазуулар көрбөдүк да, байкабадык. Ал эми жанагы видеодо биз баарыбыз көрдүк да, жанагы бизди райондук билим берүү бөлүм башчысы бизди сөккөн да, пошел на деди, блин деди, анан бизди кабыл кылгысы келбеди. Ошол боюнча дагы эч кандай бир чара болбопту. Себеби биз арызда аны көрсөткөн эмес элек, арыздан кийин барганбыз. Биз ойлогонбуз эми мына видео деле бир негиз болот деп, видеону мындай жакшы көрүшкөн эмес окшойт. Биз бирок бул чечим менен мындай толук макулбуз деп айта албайбыз. Ошо билим берүү, райондук билим берүү бөлүм башчысынын ошо бир чара көрүлсүн деп сөз талап кылабыз, жана сөккөндүгү боюнча бизге ошондой маселени айтсак дагы бизге кайдыгер мамиле жасап убагында жооп бербеген үчүн, маселени жөнгө салбаган үчүн ошо биз дагы арыз жазабыз сөзсүз түрдө. Анда баса белгилеп кетчү нерсе, ошол Базар Коргондо ызычуу болуп аткан мезгилде, ошол эле мезгилде башка мектептерде да ушундай токтогон эмес эле, кысымдар кайра күчөгөн болчу. Бир эле ошол айыл өкмөтүндө мисалы ошо биз арызда көрсөткөн бир мектепте 2 кызды мектептен чыккыла деп айткан болчу, бирөөсүн атасын ынандырып, акыры делосун алдырып кетирген болчу. Аны кайра мектепке кабыл кылышкан жок. Дагы деле башка мектепке алыска барып келип атат ал кыз. Биз ал маселени дагы прокуратурага айткан болчук. Ошол кызды дагы деле мектебине бара албайттыр деп. Бирок ал боюнча мындай чара көрүлбөй, кыз дагы деле ошо өзүнүн мектебине, үйүнө жакын мектебине бара албайттыр. Ошол арыздан кийин деле ошол Базар Коргон эле райондун башка мектептеринен деле бир нече мектептерден деле бизге арыздар келди дагы деле бүгүнкү күнгө чейин. Укук бузуулар дагы деле болуп аткан да. Укук бузуулар болуп атат дагы деле, ооба. Токтогон жок да. Токтогон жок, ооба.
Анан экинчи суроо, мына ушул маселе Базар Коргондо эле болуп атабы же Кыргызстан боюнча болуп атабы? Негизи bunday көрүнүштөр ушул адам укуктарын тебелөө көрүнүштөрү, мыйзамчы көрүнүштөр илгертен эле болуп келген. Болгон акыркы мезгилдерде эми жанагы балким оронгон кыздардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу мындай бир күчөгөн болушу мүмкүн. Негизи илгертен эле буга мындай ошондой мамиле ошондой бар болчу, орун алган эле. Бизге Кыргызстан боюнча кайрылуулар келип атат, токтобой эле мына интернетте ызычуу болгонуна карабастан, билим берүү министри кат бергенине карабастан кайрылуулар эч токтобой эле. Ошо Базар Коргон боюнча эле токтогон жок, башка жактан токтогон жок. Күндө эле келип атат, күндө эле мына. Азыр биз дагы бир арыз даярдап жатабыз. Ушул акыркы берген арыздан кийин эле бизге бир 100гө жакын мектептерден арыз түшкөн, Кыргызстан боюнча фактылары менен, далилдери менен. Ошол да арыз даярдалып жатат. Буюрса уже эртең ошол жеткирилет да, тийиштүү жактарга уже жөнөтүлөт. Үчүнчү суроо, билим берүү министрлиги мына жакында бир билдирүү таратылды. Эч кандай жолукка биз каршы эмеспиз, биз жолук тараптабыз дегендей бир өздөрүнүн билдирүүсүн жөнөттү да. Ошол билдирүү атайын сиздин арызыңыздын негизинде сизге жөнөтүлгөн билдирүүбү же өздөрү элди эптеп басты кылыш үчүн чыгарылган бир өзүнчө бир катпы? Билим берүү министрлиги биз 2019-жылы деле биз мындай арыздар болгон да. 2019-да ушундай көрүнүштөр менен арыз жазганбыз, Кыргызстан боюнча токтотулсын дегендей кылып, анан конкретный факттар менен. Бирок анда деле жооп берген эмес да, чара көргөн эмес. Анан бунусунда деле биз 15-декабрда Кыргызстан боюнча 33 мектеп жазганбыз. Кийин Базар Коргон боюнча дагы 6 мектеп жаздык. Кийин Чүйдө да 1 мектепти жаздык. Буюрса дагы арыз кетет. Билим берүү министрлиги ошо 1 айдан ашып калды, мисалы 1,5 ай болду арыз бергенибизге. Ушул күнгө чейин эч кимси чала элек, эч кимсинен кат келе элек, эч кимсинен мындай бир чара көрүлө элек. Бул дагы деле чара көрбөйт болчу, ушу менен эле калып кетет болчу. Менин пикиримче, ушул интернетте жайылып, ушул Базар Коргон үлгү катары, мисал катары көрсөтүлүп, анан элдердин жанагы элдер видеолор менен кайрылып, бул нерсе болбош керек деп, элде бир наразылыктар күчөп барганына байланыштуу, менин пикиримче булар ошо элди бир аз соротуу максатында, элди тынчтандыруу максатында гана кичине мындай жарыя кылып коюшту, бирок чынында ушул маселени токтотуу алардын ниетинде жок деп мен күмөн кылам. Себеби эгер ниетинде болсо, билим берүү министри бир кат менен эле жерлерге интернет менен эле буйрук жиберип койсо болот эле. Мындан кийин адамдыктар тебеленбесин, ошо хиджаб салынабы, салынбайбы, алардын билим алууга болгон укуктары чектелбесин, төмөнкү мыйзамчы көрүнүштөр токтотулсун деп бир эле каты менен токтотуп койсо болот же бир телефон менен эле райондук билим берүү бөлүм башчыларына бир чалып эле койсо, кыскасы болду токтоткула деп эле койсо болду. Бул бир заматта токтойт болчу, бирок алардын токтото турган ниети жок экен, себеби бизге тынбай эле кайрылуулар келип атат дагы деле. Мен ошол ойлойм. Бул жана эл үчүн гана көрсөткөн да. Эмесе бизге жооп берет эле арызгачы. Арыздын негизинде эмеспи, ушул элдин толкунуна байланыштуу гана ушундай бир билдирүү жасады деп мен күмөн кылам. Ошондо бул билим берүү министрлиги тарабынан сиздердин азыркы учурда Базар Коргондо Кыргызстан боюнча жолук маселеси боюнча шулгандуу видеолорду болуп турган учурда деле эч кандай реакция берген жок да сиздердин арыздарыңарда дагы? Жок, ошол бул Базар Коргон негизи бул Кыргызстан боюнча Базар Коргондо кандай болсо, Кыргызстан боюнча ушундай да мамилеси. Ошо жана мисалы биз канча райондук шаардык билим берүү бөлүм баштары менен сүйлөшүп атабыз да, мисалы Баткенде, Ошто, мисалы үчүн Жалал Абадта, Аксы, мисалы үчүн ошо Чүйдө деле райондук бирдей мамилеси, куд ушундай эле кайдыгерлик, бири-бирин көзүн чукубастык, карга карган көзүн чукубастык, куд ушундай эле маселе жок, бизде эч кандай андай факты жок деп айтып атышат. Бул Базар Коргон бир мисал катары эле көрсөтүлдү. Анан кээ бир адамдар ойлоду окшойт, бул Базар Коргондо гана ушундай депчи. Башка район, областтарда куд ушундай эле көрүнүш, куд ушундай эле абал, куд ушундай эле мамиле. Кээ бир жерлерде, кээ бир мектептерде угуп жатабыз, мына ызычууларды көрүп, өздөрү бир аз этият болуп калганын угуп атабыз биз. Кээ бир мектептерде саналуу, бирок ошол эле учурда мектептерден келип атат бизге, мына киргизбей койду деп, мына кечээ мурда күнү келген кабарлар бар, мисалы андан мурун келген кабарлар бар.
ошо токтогон жок мындай көрүнүштөр. Жусупбекова деген билим берүү тараптан бир эжекебиз чыгып, бул жоолук маселеси боюнча эч кандай факт жок дейт да. Мындай азыркы учурда интернетти ачсаң көр деле адам деле көрө турган болуп калды бул чуулгандуу окуяларды. Азыр бирок Жусупбекова кече парламентте өзү айтып атат, эч кандай факт жок жоолук боюнча дейт. Ушуга кандай пикир бересиз? Бирок мен абдан ушу педагогдорду ушул жерден жактап, тескерисинче педагогдорго колдоо көрсөткөнү сурап кетет элем. Бир дагы педагог жоолук салынган үчүн бир дагы кыз баланы мектепке келбейсиң, билим албайсың деген бизде факт жок. Бул жаш баланы алдагандай эле, бул эки жүздүүлүк, орусча лицемерие деп коет бунучу. Фактылар көп. Бизге конкреттүү адамдар, конкреттүү окуучулар кайрылышат, ыйлашат кээ бирлери. Ата-энелер ыйлашат, мен кызымды ушундай неме кылат, кемсинтет экен, тиги кылат экен деп. Бизде ошол жанагы эжекелер, директорлордун өзүбүз менен сүйлөшкөндө дагы уруксат эмес деп айткан немелери бар. Эжеке ата-энелердин чогулуштарда жастырып келген немелери, аудиолору бар, видеолор бар. Интернетке деле чыгып келип атат, жанагы интернетке деле канча бир нече жолу чыккан. Көп интернетке чыкпайт да, ошон үчүн булар элди соратыш үчүн эле ачык элем деп жалган сүйлөгөнү мен таң калдым. Негизи бир маселени айткым келет, ушул өкмөт негизи, биздин өкмөт, конституция, бийлигибиз негизи мына дин тутуу эркиндигин негизи мындай тыюу салбайт эч кандай. Каалаган жерде адам каалагандай динин тута алат да. Бирок эмнегедир билим берүү тармагы, анан ошондой эле саламаттык сактоо тармагында да ошондой көрүнүш бар. Билим берүү тармагы эмнегедир ушул дин тутуу эркиндигине, өзгөчө дин, ислам динин тутуу эркиндигине эмнегедир мындай чабуулуу бар да, ачык эле. Бул ошол мамилеси кыргыз элдин коомун ортосунда ажырым пайда кылып атат да. Мисалы теңирчи атеисттер менен ортосунда, мусулмандардын ортосунда бир ажырым кылып, бири-бирине жек көрүүнү кылып, ортодо жаганда ачуулук, бири-бирин көрө албастык сезимдерди күчөтүп, ачык эле биз айткан жокпуз динди сыйласын деп. Ошо конституция, билим берүү мыйзамдары, ошол жана кодекстерди ошолорду сыйласын, ошолорду мындай аткарсын деп биз талап кылып атабыз да. Ошолорду эле ачык эле мындайча айтканда тоготпой эле мындай каалаганын кыл, колуңан эч нерсе келбейт деп өкмөттү да мындайча айтканда жаманатты кылып, элге өкмөт жаман көрсөтүп, анан каалаганын кылып ал деп өзүнчө бир диверсия сыяктуу, бир сырттан келген бир агент сыяктуу эле бир мамиле жасап аткандай эле бизге сезилип атат да. Мындайча айтканда, мусулманчылыкты колдобогон жамааттар көбүрөөк иштейт окшойт деген ойдосуз да. Ооба, исламофобия деп коет орусча айтканда. Жана ислам дининен чочулоо, түшүнбөө, ислам динин жек көрүү, мусулмандарды мындай жакшы көрбөө, ошондой бир мамилесинин гана бир бул немеси, түшүмү, жыйынтыгы гана көрөм да. Эми ушул боюнча дагы деле арыздар түшүп атат, бүгүнкү күндө деле ыйлап кайрылгандар болуп атат деп айтып атасыз. Эми жалпы коомчулукка өзүңүздүн мындай кайрылууңуз кандай, мисалы? Кандай сизге жардам берсе болот, же болбосо аларга сиз кандай жардам бере аласыз? Ооба. Биз бул ишти алдыга алып кетип, мындай чара колдонсок болот. Бизге көбүнчө кайрылгандар, көбүнчө окуучулар, ата-энелер кайрылат, алар көбүнчө биздин атыбызды жашырыңыз дейт да. Бизге кысым болот дейт. Мисалы азыр арызданбаса эле кысымдар болот атса, арыздангандан кысымдар өтө күчөйт. Биз көптөгөн бизде фактылар бар. Тууган урук, куда сөөктөрүнө чейин барып, ортого адамдар салып, кысым кайра күчөп, сабактарда бааларын төмөн коюп, анан ушундай кылдым, тигиндей кылдым, арыздана турган болуп калдымбы деп, наоборот, кемсинтүүлөр, кысымдар күчөйткөн кайрачы. Ошого алардын ошо бизге кайрылган окуучулардын кооптонуулары негизи чын эле да, мындай жөн келбейт. Бирок мен ошентсе да сурайт элем, өтүнөт элем ошол окуучуларды активдүү болууга, жана ата-энелерди мындай өздөрүнүн укугун коргоштоо активдүү болууга чакырат элем. Ошондой эле эгер бирөө жарым ата-энелер же окуучулар өздөрү кайрылуудан бизден мындай бир кандайдыр коркушса, анда мектепте окууну бүткөн, же болбосо мектепте иштебеген, окубаган, башка эле бир 18ге чыккан бир жаран, же болбосо бир чоң эже, акелер деле бизге кайрылса болот. Ушул мектепте ушундай болот экен деп, ошол окуучулардын атын атап туруп бизге кайрылса, ошондо ал окуучуларга сөз тийбейт да. Бизге ошол жанагы тиешеси жок эле бир ата-энелер кабар берген болот дагы. Анан ошондо маселе мындай калып кетпейт да, мындай кайымда, көз жашыруунда калып кетпейт ошондо. Ошондо сизге кайрылган жарандардын аты жөнү айтылынбайт да? Ооба, ушул күнгө чейин биз бир дагы окуучунун, бир да ата-эненин аты жөнүн, телефонун айта элекпиз. Эч ким кыжалат болбосо деле болот. Негизи мыйзамда, прокуратуранын мыйзамда анонимдүү, жашыруун, сырдуу андай билдирүүлөр каралбайт. Бирок биз прокуратура эмеспиз, биз жеке көз карандысыз
укук коргоочубуз бизге анонимдик кайрылууларды карап атабыз. Биз прокуратурага арызданып атабыз да, алар эмес. Биз кайрылып атабыз, биздики анонимдүү эмес. Мен конкреттүү белгилүү адаммын. Мен өзүмдүн аты менен кайрылам, ошондо кайрылуу аноним болот, анонимдүү болуп саналбайт. Ошого бизге анонимдүү кайрылса боло берет. Паланча эжеке, паланча директор ушундай сөздү айтты деп туруп, анан сөзсүз бизге диктофон, видео, аудио далилдери менен болсо өтө жакшы болот, Коркпой жөнөтө бериш керек экен. Коркпой жөнөтө бериш керек. Ошол элдер бизге коркпой далилдер жиберген үчүн, коркпой телевизорго сүйлөп, камерага сүйлөп берген үчүн ушунчалык ызычуу болот. Ушунчалык ызычуу болгон үчүн билим берүү министри зерикпей көтөрчү нерсесин немеден көтөрүп, жазчу кагаздарын жазып, элге кичине кат жазып атат да. Элде ызычуу чыккан үчүн, элдер активдүү болгон үчүн ушундай бир катын эптеп анан жазып атат. Болсо ал каты ал бизге мындай сыр деле эмес, ал мыйзамда илгертен эле тыюу салынбайт болгону, ошо тыюу салынбагандыгын булар дагы деле тастыктап берип атышат да. Мына мусулман бир туугандар, биз азыр адвокат Кубанычбек Бакировдун маегинде болдук. Эгерде силерде дагы ушундай көрүнүштөр, укук бузуулар катталып аткан болсо, мектепте же районодо, кыскасы педагогдор арасында ушундай болуп аткан болсо, же болбосо жалпы эле башка бир маселе боюнча дагы укук бузуулар болуп аткан болсо, анда бизге коркпостон эле кайрыла беришиңиздерди суранып кетип атат. Жана силердин аты жөнүңөр, номериңер эч жака берилбейт, жана коомчулукка дагы таратылбайт. Ошондой эле мен дагы бир нерсени жарандардан суранып кетким келет. Бизге бул мектепте азыр хиджаб маселесине басым кылынып атпайбы? Негизи хиджабтан башка деле маселелер менен бизге кайрылгандар болуп атышат, жанагындай мыйзамсыз акча жыйноолор, жана телевизорго, паласка, ремонтко деп акча жыйноолор боюнча кайрылып атышат. Бизге оор келип атат, 500 сомдон талап кылып атат депчи. Ошондой болсо, жанагындай ошол жумушка алууда бир туугандарын алып, же болбосо иштебеген адамдарга буйрук чыгарып, акчаны жеп, көмүр маселесинде, ремонт маселесинде, же болбосо мектепке бир акча жеп, же болбосо жанагындай динениктерди сатып, же болбосо жанагындай бир эмеректерди, буюмдарды алганда ушундай бир акча жеген көрүнүштөрү. Кыскасы мектепте кандай гана мыйзамсыз көрүнүштөр болбосун, кандай гана бардык мыйзамсыз көрүнүштөр менен бизге кабар берсеңер болот. Сөзсүз түрдө чаралар көрүлөт, жана чаралар көрүлө эле келип атат. Болгон ошол элдер өздөрү жашырып, унчукпай отура беришет да. Ошо элдердин суранып элек, хиджабка тиешеси жок деле мектептерде мыйзам бузуу көрүнүштөр менен Кыргызстан боюнча бизге маалымат бере бериңиздер. Алла разы болсун Кубанычбек агай. Ишиңизге ийгилик. Дагы мындан дагы кыргыз элибизге көптөгөн пайдаларды жеткизип, мусулмандардын укуктарын коргоп жүрө бериңиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.